Саламатсыңарбы балдар? Азыр биз 3 класстын адабий окуу сабагын баштайбыз. Балдар, сабакты баштаардын алдында жагымдуу маанай түзүп алалы. Силер азыр үйдө болуп жаткандыгыңарга байланыштуу баарыбыз апаларыбызды карап, жылмайып, кучактап, мен сизди абдан жакшы көрөм деп туруп сабакты баштайлы. Келгиле балдар, сабакты баштаардын алдында үй тапшырманы кайталап алалы. Биз мурунку сабакта кайсы теманы өттүк элек? Ооба балдар, кыргыз тили мамлекеттик тил, тамга үйрөттүм досума деген сабакты өткөнбүз. Анда биз ошону кайталап алалы. Кыргыз тили улуттар аралык достуктун тили дегенди кандай түшүнөсүңөр? Канча тил билсем, ошончо адаммын деген макалдын маанисин чечмелеп көрөлүчү. Орус баласы Сергейге досу кыргыз тилиндеги кайсы тыбыштарды үйрөтүптүр? Азаматсыңар. Анда эмесе жаңы тема менен таанышабыз. Бүгүнкү жаңы темабыз сөз оюндары. Сабактын максаты сөз оюндары, анаграмма, логогриф, метаграмма, шарада, акроырдын мазмунун түшүнүп, андан кийин тамгалардын ордун алмаштырып жаңы сөздү табат. Ой жүгүртүүлөрү, сөз байлыгы, тапкычтык жөндөмдүүлүктөрү артат. Сөз оюндарындагы алмаштырылган тамгаларды туура, тез табууга көнүгөт жана алардын акылдарын, кыялдарын канчалык күчтүү экенин текшерилет. Мен азыр силерге анаграмма жөнүндө түшүнүп берейин. А дегенде табышмакталган сөздү таап, андан кийин ал сөздөгү айрым тамгалардын ордун алмаштыруудан жаңы сөз алынуучу сөз оюну анаграмма болот экен. Азыр мен силерге бирден мисал келтирейин. Жолборс түстүү, бир өңдүү, жакшы ойлонсоң табасың. Тамгаларын которсоң бир идишти аларсың дейт. Демек, жолборс түстүү бир өңдүү болгондо чарала, мынакей чаар деген сөз болот экен. А тамгаларды которсоң бир идишти аласың десең, жана созулма үндүн ортосуна ры тыгышын койсоң, анда чара деген сөз болот экен. Демек, бул табышмагыбыз бизге чаар жана чара деген сөздү билдирет экен. Логарифм жөнүндө түшүнүп берейин. Эгерде а дегенде биз табышмакталган сөздү таап, андан кийин ага мүчө уланса, же кемитилсе, же кошумча тамга кыстарылса, жаңы сөз келип чыгуучу сөз оюну логогриф болот экен. Мисалы, шатыр ата санасаң, бирдиктеги бир сан. Ны тамгасын уласаң, баалуу асыл металл. Демек, шатыр ата санасаң, бирдиктеги бир сан. Бул 6 деген сан экен. Ага ны тыбышын кошуп койсоң, алтын деген сөз пайда болуп калат экен. Андан кийин метаграмма. А дегенде табышмакталган сөздү таап, андан кийин ал сөздөгү бир тамганы башка тамгага алмаштыруудан сөздүн мааниси өзгөргөн оюн метаграмма болуп эсептелет экен. Мисалы, к тамга менен башталса, кишинин болот жашы дейт. Демек, бул адамдын жаш курагы экен. Курак деген сөз экен. А к тыбышын т тамгасы менен алмаштырылса дейт, анда турган үйдүн аты дейт. Демек, бул курак жана турак болуп эсептелет экен. Шарада ар бири өз алдынча сөздү түшүндүргөн, эки сөздү бириктирип окуганда негизги табышмакталган сөз алынуучу оюну экен. Бул ичкенин бир атына кошуп жазсаң бир түстү дейт. Демек, ичке деген сөздүн мааниси окшош сөз. Тар деген сөз экен. Ага деген бир түстү кошот экенбиз. Бир буюмдун окуйсуң, асемдеп тартып, тарап, чач күчтүү дейт. Демек,
тар деген сөзгө ак деген түстү кошот экенбиз. Ошондо тарак деген сөз келип чыгат экен. Акыра ыр. Баш тамгаларын кураштырып окуса, бир сөз чыкчу оюн дейт. Башы жалпак, аягы балчак, көзү тосток, аябай коркок. Демек, бунун башкы тамгаларын гана окуйт экенбиз. Ошондо бака деген сөз келип чыгат экен. Мынакей балдар, бүгүнкү жаңы темабыз ушул. Эми мен силерге убакыттын тардыгына байланыштуу үйгө тапшырма берейин. Үйгө тапшырма: анаграмма, логогриф, метаграмма, шарада, акробарлардан ата-энеңерге айтып, алардын жандырмактарын таап бергиле. Саламатта болгула, ден соолукта болуп, аман эсен болгула, балдарым.